Ушул Манасты айтып жатканда айрым жерлерде, айрым саптарда бир өтө кызыктуу маалыматтар бар да, ошолордон сиздерге бөлүшөйүн. Манастан тапкан табылгаларым деп койгом аны. Мына Кыргызда далыны таза мүлжүп жегенден кийин тешип коет, же болбосо чаап коет, же бычак менен атайын мындай бир ортосун оюп коет да. Анан эмнеге мындай деп мен түшүнчү эмесмин. Бул окуяны сиздерге эми кенен кылып башынан айтып берейин. Манас төрөлгөнчө бир 7-8-10 жыл мурун тетигил Кытайдын Эсенкандын отурган жери бул Бейжиңде, Бейжиң калаасынын ичиндеги Бак бурчун дейт да, эми резиденция десек болот. Баягы азыр Кытайда запретный город деген бар, мына ошол жерди Бак бурчун деп айткан да туугандар. Мына ошол Эсенкандын Бак бурчун деген калаасына Эсенкан бир күнү тагында олтурса, анын кол астында сыйкырчы аяр абдан бир окумал төлгөчү мына ушундай кишилер бар эле дейт. Ошолор Эсенкандын эшигин каккылап баарысы жүгүрүп келишти дейт да. Келип эле опуталдуу маалымат айтышты. Биздин даңзабызга чийилип калды. Бул бурутта дейт, эми кыргызда айтат да. Манас деген бала төрөлөт экен. Бул Манас деген төрөлүп кала турган болсо, бизге көргүлүктү көрсөтөт. Бейжиң шаарыңды талкалап, элиңди кул күң кылып, мына ушинтип бизге күн көрсөтпөй. Аталарынан берки келаткан кегин өчүн алат деп Эсенканга барышты дейт. Анан Эсенкан чоочуп кетти тагында отурган жерде. Ошол Бак бурчунда бир узундан узун болгон мунарасы бар эле. Мына ошол мунаранын үстүндө колодон жазалган коңгуроо бар эле, ошону чапты дейт. Ал коңгуроонун үнүнү укканда Бейжиңдин мен мыктымын дегендер ордого келчү экен. Анан даңзаны дагы салдырып көрүп, ошол Манас деген баланын баягы аты чыгып, бурутта ушундай Манас деген төрөлөт деп даңзадан улам чийилип чыгып атты дейт да. Бичигинден ачып көрүп атты, бал ачып төлгө салып көрүп атты деген сөздөр бар туугандар. Анан бул даңза деген эмне болуп кетти? Муну кандай кылып, бул кантип чийилип калат? Башында мен ойлочумун, бир кандайдыр бир ките окшойт депчи. Анан Кытай элинин эң алгачкы жазуусу деп интернетке маалымат издейм да. Көрсө туугандар, Кытайдын биздин заманга чейин 14-11 кылым мурда жазган Цягуэн деген жазуусу бар экен. Мен туура айттымбы, туура эмес айттымбы билбейм, бирок ушинтип окуп атам. Эми Кытай боюнча адистер мени оңдоп койгула. Цягуэн деп айтылат экен. Бул дагы айтылып айтам. Биздин заманга чейин 1400, 1300, 1000 канча жылдар мурдада Цягуэн деген жазууну Кытайлар колдонгон экен. Кантип колдонгон туугандар? Шан деген династия болгон экен. Анын Ин деген шаар болгон экен туугандар. Мына ошол жерде император отурчу экен да, баягы ханы. Анын кол астында төлгө тарткан сыйкырчылары болгон экен. Мына ошолор Цягуэн деген өзү ташбаканын же болбосо койдун, малдын далы сөөгү дегенди, ташбаканын кабыгы дегенди түшүндүрөт экен, экөө бириккенде. Анан бул Цягуэн жазуусун Кытайдын аярлары, Манаста айтат го аяр деп. Аяр деген бул сыйкырчы, аалым, аналитик, азыркы тил менен айтканда ушинтип түшүнсөк болот. Алар мындай кылчу экен. Цягуэн жазуусу төлгө тартуу үчүн колдонулган. Google'дан да кирип окуп көрүңүздөр. Цягуэн жазуусун атайын төлгө үчүн, атайын келечекти боолгоп билүү үчүн колдонгон экен. Бул Кытайдын азыркы иероглифтеринин эң алгачкы башталышы туугандар. Эң байыркы жазуулары. Ошол жана Ин шаарынын ордунан 100 миңден ашык далы сөөктөр, ташбаканын кабыктары табылып, азырга чейин ушул Кытайдын музейлеринде жарым окулуп, жарым окулбай деген маалымат бар да, ушул турат деп.
интернеттен деле кирип карасаңыздар болот. Далы сөөгө жазган. Буну мындай кылчу экен. Далы сөөгө атайын чиймелерди жазып, суроо берип, анан далы сөөгтү отко кактачу экен да. Кактаганда баягы чийилген жерден сөök ысыйт, ысыганда жарака чыкчу экен. Мына ошондон бул аярлар, төлгөчүлөр далыны карап билип алышчу экен. Алдыда 7 жыл, 8 жыл, 10 жыл алдыда келечекте эмне болорун ошолор билишчү экен. Аларга Кытайдын падышалары ишенчү экен. Мына ошону Цягуэн деп аташчу экен. Эми карап туруңуздар. Аны атайын төлгө салып, жана аярлар карап атат да. Документалдык факты боюнча да ушундай туугандар. Ал эми Манаста Эсенканга аярлары чуркап келип атат. Биз даңзабызга ушинтип чийилип жазылып калды, окуп калдык. Муну Манас деген баланы таап, азыр көзүн тазалабасаңыз болбойт. Келечекте Кыргызда Манас деген өтө ооматтуу, дөөлөттүү, баатыр, мына ушундай бала туулат экен деп. Анан мен ойлойм да, эмне үчүн биздин кыргыз алиге чейин билбесек деле, психологияда айтып коет, бессознательныйыбызда ойлонбой туруп эле, билбей туруп эле, көнгөн адатыбыз боюнча эле далы сөөктү таза мүлжүп кемиргенден кийин кесип коебуз, бузуп коебуз, чаап коебузму? Эми илгертен Кыргызда жакшы сөз бар го, билишкен жоо атышканга жакшы депчи. Кытайды биз аябай жакшы билген экенбиз да. Аябай мыкты өздөштүргөн экенбиз. Кытайдын жазуусун, маданиятын, алардын керек болсо төлгө тартканына чейин жакшы билет экенбиз да. Бул Кытай элин жакшы билет экен да биздин ата-бабаларыбыз. Анан далыны баягы эти мүлжүгөндөн кийин атайын бузуп коет экен да. Төлгөчүлөр ушул далыны карап бир маалымат албасын деген ой менен бузуп коюшчу окшойт да. Аны азыр биз деле баягы салт катары далыны таза мүлжүгөндөн кийин чаап коебуз, же болбосо бычак менен тешип коебуз да. Мына ушундай Цягуэн деген жазуусу бар экен. Эми Кыргызда деле кече эле жакында далычылар болгон да, далыны карап төлгө салган адамдар болгон. Манаста да бар ушундай агдай далы көрүүчү дейт. Анан муну интернетке салыштырсам, жанагынтип Кытайдын Цягуэн деген жазуу сызуулары менен экөө окшош чыгып атпайбы? Мындай маалыматтар бар Манаста туугандар. Манасты жомок дерей жакшы изилдешибиз керек.